Кыргызстандын Тажикстан менен чегара аймагындагы жерлерди өздөштүрүү үчүн 1 миллиард 900 миллион сомдук программа максат тюкерин куруу каралган. 4 этап менен ишке ашырылуучу долбоордун биринчи этабы 2020 жылдын декабрь айында башталган. Бул үчүн республикалык бюджеттен 100 миллион сом каралып, азыркы күндө дюкердин суу алуучу курулмасында жана кум топтолуучу жайында курулуш жүрүп жатат. Долбоор аяктаса жалпы 2500 гектар жаңы жер өздөштүрүлөт жана суга суу берүү жакшырат. Эң негизгиси суу таңкыс болгон чегарадагы эң алыскы максат айылына суу жетет. Ортосунда 500 метр канал бар, каналды бүтүрөбүз и отстойник. Ошо баары жалпы объекттин баасы 98 миллион. Ошону биз декабрда баштадык, бирок январда өзүңөр сумда суукка байланыштуу минус 15-16 болуп калды, бир 15-20 күн иштебей калдык. Бирок азыр күнү түнү иштеп атабыз. Ушу мартка биринчи поливка суу беребиз, калганы кийин апрель майда 100% бүтүрөбүз. Курулуш иштерине 90 жумушчу тартылган, көпчүлүгү жергиликтүү тургундар. Алардын катарында Эсеналы Эркебаев да бар. Ал буга чейин Орусияда эмгек мигранты болуп келген болсо, бул долбоордун арты менен өз айылында эле жумуш табылганына кубанып турат. Мурда биз Россияга барып иштечүбүз. Актада иштесең ушулда барасың, только бетонда иштейсиң, же разнорабочий болуп иштейсиң да, азырына өзү иш болуп калып, жерге келип иштеп атабыз. Иш жакшы, өзүнүн айыл, барып келгең ыңгайлуу. Долбоордун экинчи этабында Колунду каналы кеңейтилет. Учурда секундасына 7 куб метр сыйымдуулуктагы канал 12 куб метрге ылайыкташтырылат. 4 этаптан турган долбоор 2023 жылы бүткөрүлөрү күтүлүүдө. Натыйжада чегарага жакын суусуз жаткан жерлерге суу чыгарылып, аймактагы элдердин жашоо шартын жакшыртканга салымы чоң болот. Долбоордун алкагында ушул Колунду каналынын 14-пикетке чейин ошол керектүү көлөмдө чоңоюп баруусу, андан кийин дюкер аркылуу максат айылынын үстү жагына суудун чыгарылуусу, андан ары канал менен арка каскаддык насос станциясынан чыккан жерге чейин каналдын тартылып барып, ошол аралыктагы 2000 гектар жер Кулунду айыл өкмөтүнүн, Бешкент айыл өкмөтүнүн жана Жаңы Жер айыл өкмөтүнүн жерлеринин өздөштүрүлүүсү болуп саналат. Бул курулуштар 2026 жылга чейинки узак мөөнөттүү стратегиялык мамлекеттик программа боюнча аткарылып жаткан ирригациялык объекттер. Программага Баткен облусунан жалпы 8 ирригациялык курулма кирген. Учурда аткарылып жаткан 4 сугат каналынын курулуштарына республикалык бюджеттен жана инвесторлордон этап менен каражат бөлүнүп курулуш иштери жүрүүдө. Натыйжада облустагы жалпысынан 5000 гектар жерди өздөштүрүүгө мүмкүн болот. Нургазы Жайнаков, Рыспек Мазайт уулу, Ала Тоо 24, Баткен облусу.